Кайо. Ассаламу алейкум. Степ вагон кыргыз коюнчу, а то братчикаларым байке машина тартпай калдым көптөн бери деп. Мына мындай черный степ вагондар, рыбактар айдашат экен. Басып жүрөм. Эс алып. Тиги азыр түшүндүрүп берейинчи. Эмнеге байке басып жүрөсүң депчи. Ой. Тиги жылы февральда, мартта Москвага барган болчумун. Москвага барып где-то 3-4 күн басып калдым да. Аякта машинем жок, велосипедим жок. Анан тиги метродон метрого басып десем, анан бул бутум ооруп баштады. Бияк бутум ооруп баштап, анан Японияга келгенде ооруган кандай? Тиги түнчүндө уктасаң оорубайт. Анан эртең менен турганда могу жерде шпора деп коет экен да, сөөк чыгып калат экен да. Ошол шишип, анан где-то бир эшикке чыгып, ботинкени кийип чыкканда, где-то бир жарым сааттай басканда ичине мындай рассасываться этип анан басып калчумун да. Мен аксап басып жүрчүмүн биринчичи. Анан тиги операторша каткыра берчи, эмне эле баспай атасың депчи. Ай бутум ооруп атты десем ишенбей чыккан. Анан кой деп Японияга келип, анан тиги 4 больницага барып, 4 больницадан обследование алып, анан рентген тартышат. Анан дары беребиз дейт, анан массаж жасабыз дейт. Кереги жок мага, мен причинасын таап бергиле деп, диагнозун айткыла деп, анан диагнозун билдирбедим. А диагноз, оказывается, тиги шпора деп коет экен да. Анан тиги интернеттен карасам, өөлүк менен чабыш керек, анан таш менен какаш керек, короче сындырыш керек дейт. Андай болбойт деп булар айтты. Анда нерв тумар өлөт депчи. Нерв тумар өлөт дейт. Анан интернетте странный видеолор толтура шпора дегенчи. Бүт барлыгы кыйын экен. Бул Япония передовой технология. Булар деген тиги немецкий аппараты бар экен. Ошо менен 3 сеанска бардым. Басып жүрөм. Сон болуп жыпылдап калды бутчу. Эч кандай крем, срем, анан чөп, анан бал, май эчтеке шыбабай эле мына собственно эле басып жүрөм мына. Азыр баанда тиги сеанс албадым, как раз 1 ай болуп калдыбы. 12 апрелде алдым да, бүгүн 20 күн. Ооруп атып, майда кайра барам. Тиги 22 майда 4 сеанска. Ошо менен сон болуп калды деп ойлойм. Мунун причинасын да ойлондум да менчи. Эмнеге бул именно сол бутум тиги ооруп калды деп. Автомат айдап калдык да. Постоянно правый бут менен тиги газ тормоз тепкилеп жүрүп, болсо отурат, постоянно жылбайчы. Может быть, ошондон. Мынакей анан эме бул балык кармаганда, балыкты эме судактарды кармаганда обязательно бул жерге алып келип салыш керек, көрдүңөрбү? Мындай эме утилизацияга бул жерге монтип салып коесуңар балыктычы. Азыр кармай элек экен. Мынакей бул жерге обязательно салыш керек. Булар бекер кармаган жок, булар көлдү тазалап атышат. Тиги американецтер бир судактап келип, Япониянын экономикасын, природасын өлтүрөлү деп бияка жиберип коюшуп, ит болбоду, чыбактын баарын жеп салышты. Эми булар деген көрдүңөрбү, кандай сознательный да. Азыр ошол балыкты кармашып, бияка утилизация салышат, мусоргачы. Атайын. Ошондой жашоо. Что-то түшпөй атат, жаатан бери карап атам, эч ким кармай элек. Ошондой өзүмдүн тиги наалыган, тиги тантырап айтып бергенин түшүнүп эмнени түшүндүрүп атам. Просто бирдеме сүйлөп, анан могу тазалыкты көрдүңөрбү? Мусор жок. Жаатан бери тиги эмеден бары келатам, тиги пирстен бери келатам. Бир мусорный бак жок. Туалеттер каждый 1 километр туалетте турат. Мынакей могу туалеттер көрдүңөрбү? Ачык, свободно. Ошондой болуш керек деп. Ким билет, может. Пожелание деген сөз да. Сунуш десем да коркуп калдым. Сунуш деп айтсаң сразу башка чыгат экен. Кармадыбы, эмне болду? Кармай элек. Сон гүлдөр бар, ошону көргөзсөйүн деп атпайм. Обязательно гүлдү жыт көрүп сыймактанып кетпесем эме
очисканы айдап коет, тиги эмете албайм да, эс ала албайм да. Мына каралачы. Каралачы. Өсө эле экен. Соң. Тиги кечке розаны, тюльпанды тикпегилечи. Обычный эле мына мондай эле өзү эле өскөн чөптөрдүчү булар тазалабайсың, жуулбайсың, өзү эле өсө берет. Монтипчи. Тиги зеленхозгочу акча коротпой элечи. Жөн эле мына мондай эле сеп коюшат, всё. Тигине бүт эмен бар ушундай көрүнөрбү? Көк, кызыл болчу. Иттер чычпайт, боктордун өзүлөрү көтөрүп кетишет. Ну ладно, давайте. Всем пока. Көп кишилерге тиги эме үйрөтпөй, акыл үйрөтпөй эле коеюн. Главное, менден зыян жок. Ошого жыргагыла. Туралы? Тура айткам? Зыян жок. Главное. Мына ушуну эле тартам, салып коем. Ладно, едем дальше. Чуркан тиги байке окшойт, бирок чурка албайм азыр. Мынакей. Не только я снимаю, бүт баары снимайт, көрдүңөр? Мен балык кармаган кишини көрсө тартам обязательно. Тиги эмне? Тиги лодка менен, байлар тиги лодка менен барып көрдүңөр. Лодка менен барып кармашат жакат. Терең жерге барып кармайын деп атышат да, молодцы.